Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Кут кудуреттүү улуу табылга. Ошо Кудайдын буйругусуз Курайдын башы сынбайт демекчи. Өткөл мезгилде же болбосо ушул ар бир 2000 жылда адамзаттын аң сезими бийиктеп турат экен. Анан ошо кылым тогошкон мезгилде, доор алмашкан мезгилде ааламдан Кудай кыргыздын улуу касиетин, арбайлардын бир кереметин, кыргыз журту жомок менен жашаганын, сыйкыр иштете билгендигин, улуу бир керемет касиеттерин, адамдык бир улуу сыпаттарын, табияттын, жан-жандыктын, ааламдын бир сырларын билгендигин ааламдык дастандары, манасчылар аркылуу берип келген. Ушу кылым тогошкон мезгилде, доор алмашкан мезгилде ааламдан дастандар аркылуу берилип келген болсо, ошо кыргыздын улуулугу. Азыр ошо ааламдан программа түштү. Ааламдан программа түшкөндөн кийин адамдардын программасы жарабай калды. Мисалы, дүйнө элиндеги кабыл алып аткан программа, дүйнөнү бийлейбиз деген каражаттуу, бүгүнкү күнгө чейин өнүккөн деп айтылган мамлекеттердин, өлкө башчыларынын, парламенттери дейбизби, депутаттары, сенаторлары, президенттери кабыл алган чечимдер, мыйзамдар, программалар адамзатка ажал, азап, кыргын, кырсык, кыйынчылык алып келип атат. Бул аалам программасы түшкөндөн кийин алар жараксыз болот экен да. Себеби аалам да. Анан да ошону кайра биз ойлонуп көргөндө, кыргыз журтунда деле ошо аалам программасы түшкөндөн кийин 97-жыл, мына 20 жылдын жүзү болду. 20 жылдан бери ошол 30 премьер-министр алмашыптыр. Канча жолу депутаттар чачырап, кайра выбор болуп биригиптир. Коалициялар түзүлүптүр. Падышалар куулуптур. Жерибиз кемиптир, элибиз тентиптир. Ошо адам мыйзамынын айынан. Эң башкысы элибиздин улуулук сыпаты жоголду. Улуулук маданияты жоюлду. Улуу касиети жоюлду. Улуулук касиет жоюлгандан кийин адамда оору басат экен, кайгы басат экен, капа басат экен, көрө албастык пайда болду экен, чындык жоюлат экен, жалганчы болот экен, кошоматчы болот экен. Демек, аалам программасы жеңди, ааламдык закон жеңди. Адам утулду. Ошон үчүн адамзат, дегеле адам, эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай атат бүгүнкү күндө. Токтото албай. Мына жеке адам турмушундагы кыйынчылык, кырсыкты токтото албай атат. Оору сыркоосун токтото албай атат. Жан дүйнөсүн тынчыта албай атат. Ошондой эле аалам жамандык үчүн буйруду план, программа, законун. Жок, өс деп атат. Жерде өсүү бүттү, өйдөлөп өс. Деңгээлиңди көтөр. Мына ошол оң жагыбызда белгилей болгондой, адам этапка өт,
ак карадан могу аял эркек деген жашоо экен да бул жашоо. Арыздашуудан, эрегишүүдөн, эрге эрегишип аялга атаандашып дегендей, бирөө менен эрегишүүдөн, атаандашуудан чык пендечиликтен. Адам бол. Адам болуп, анан ички мүнөзүңө арбайды калыптандыр. Периштедей сыпатты изде, кудайлык сыпатты изде, ошону калыптандыр ичиңе. Делип атат. Өйдө өсүү үчүн ошол программа берди. Өйдө өстүрүү үчүн. Ошол кезде периштедей сыпатка калыптан деп атат. Өзүмчүлдөр өзүнүн аргасынан адамды периштелик эмес, пенделик сыпатка калыптандырып атат алар. Кошоматчы кыл деп, бол деп, жумушуңан алып коем деп, пул төлө деп дегендей мисалга. Өзүнүн бир ылдый деңгээлге чыгырып атат. Анан ошол кезде адамдык мыйзамдын өтпөй атканы себеби ушул болуп атат. Эгер алар ушу адам эле программа кылып, бирок улуулукка өстүрөлү деп, унчукпастыкка жеткирели деп, ошо качкан касиетин калыптандыралы деп, мына биз айтып аткан сөздү теледен кетирип, кыргыздын улуулугун таанытып, ушинткен кезде алардын иштери көктөп өсөт эле. Себеби көк асман колдоп берет эле. Өйдөлөтүп атасың, өстүрүп атасың, өзүн таанытып атасың деп. Анан ошондон мына эки башка багыт болуп калып атат да бул жерде. Эмне кылыш керек? Деги эле жетекчиби, мейли президентпи, мейли жөн бир бригадирби, мейли ошо журналистпи, алынын келишинче жашоого жаралуу максатым ушу экен деп, адамзатты улуулукка үндөө, калыптандыруу, өзүн таанытуу, мына ошондон уткан атат. Мейли эл башчысыбы, мейли жөн бир 5 кишинин жетекчиси алынын келишинче. Барып бир конокко барып бир 5 кишиге жакшы сөз сүйлөп койсоң деле бул бийиктик да. Бул улуулук сыпат. Кайра эле баарыбызга тиешелүү, урматтуу улуу журтум. Атаң жакшы бол деп атса, балдарды тарбиялап атса, ортодон бирөө эле бурмалап атса, атаң жакшы көрөбү? Атаңдын закону өтөбү? Өтөт. Мына ошентип отуруп ааламдан программа түштү. Керек болсо өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ошо эл башкарып аткан адамдарда, элдин башында жүргөн адамдарда ушу улуулук сыпат өзү болбой атат. Улуулук маданият болбой атат. Унчукпастык болбой атат. Анан эмне болот? Кудай өзүнүн буйругун ишке ашыруу максатында адамзаттын аргасын кетирип атат. Өстүрүш үчүн. Эми баланы эч ким тыштап кое албайт да. Өстүрүш керек, арга жок. Анан тилдейсиң, урасың, тарбиялайсың, кайра эркелетесиң, амалды кыласың го болгонча. Ансыгандай бул жерде дагы ошол Кудай кайыптан илим түшүргөндөн кийин өзүнүн максатын ишке ашыруу максатында адамдын аргасын кетирип туруп илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Мына бул аалам мыйзамы боюнча ошо Акаев да кабардар болгон, Бакиевдер да кабардар болгон, кат киргизилген десек болот. Ар кандай адамдардан жакындар аркылуу айтылган десек болот, китеп жөнөтүлгөн десек болот. Бирок эми көктөн буйрулбагандан кийин кыргыз ушуну көрүш керек экен да, көрбөсөк, бул күндү көрбөсөк биз өсмөк эмеспиз. Эми көктүн, Кудайдын дейбизби, Теңирдин дейбизби, көк асман ээлеринин программасы ушул болгон. Мына ошондо адамзатты багындырып алып келүү үчүн бирөөлөрдүн ооматынан, агилердин ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, мүнөзүнөн, пикир келишпестиктен кырсыктырды. Карачы. Хан болуп турду эле. Баардык бийлиги ордунда эле, колунда эле. Дүйнөнүн падышалары менен алакалары бар эле. Бул аалам программаны аткарбагандан кийин
улуулукка үндөп өстүрбөгөндөн кийин жарым күндө жолуна салды. Ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Бирөө акчаңды урдап алышы мүмкүн, бирөө сени азапка салып кетиши мүмкүн. Андан көрүбө сен. Кудай өзү келип жаяктан бир койбойт, акчаңды жулуп албайт да. Бирөө аркылык сени күйгүзөт. Бирөө аркылык сени сүйрөйт. Бирөө аркылык сени жазалайт. Анысы кандай ошо жердеги эле, жердин Кудай адам турбайбы, барып кубала бейди. Урматтуу улуу журтум, ушу биз өзүбүзгө тиешелүү мунун баары. Муну сабак катары айтып атканыбыз бул 1500 жыл мурун пайгамбар көрүнүптүр дегенде биз аны көрө албагандан кийин болуптур деп атабыз. Манас ата мынча жыл жашап өтпүз, жашап өткөн окшойт деп атабыз да. Ага караганда 20 жыл, 10 жыл, 5 жыл мурун салыштырмалуу өзүбүздүн көзүбүзгө көрсөтүп бизди тарбиялап атпайбы? Ошон үчүн азыр эмне кылыш керек? Улуулукка калыптаныш керек. Улуу сыпатка өтүш керек. Мына ошо периштелик сыпатка, кудайлык сыпатты өзүбүздөн издешибиз керек. Алыбыздын келишинче ушу жараткандын жаратылышы, жаратылыш бул жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгарбасын сакташыбыз керек жаратылышты. Аны улашыбыз керек. Жараткан жарандардын көңүлүн көтөрүшүбүз керек, бийиктетишибиз керек, алыбыздын келишинче иш кылышыбыз. Ошондо Кудайдын кызматын сен жерде кылып атпайсыңбы? Улап бергенин сактап атпайсыңбы? Бийиктетип атпайсыңбы? Духун көтөрүп атпайсыңбы? Мына караңызчы. Мына урматтуу улуу журтум. Парз милдетибиз ааламдык кызматын билбесе Кудайдын ачыктан эскертүүсү болуп атат. Биз пендечилик эле кызматыбызды билип алганбыз да, ааламдык кызматыңды кылчы. Ой, биринчи сенин жаның эмнеге келет экен жерге? Ааламдык кызматты кыл деп жаратат экен. Сени ошо бир эресеге жеткириш үчүн эне таңды берип коюптур. Эресеге жеткенден кийин эне таңда сезону бүтүп кетет экен. Же карып калат, же өлүп калат дегендей. Андан кийин сага берип атпайбы? Эне таңга керек болсо, акылың болсо башчы болосуң да, апа. Жүрө кой, больницага көрсөтүп коеюнчу. Апа, жатып эс алып алчы. Апа, заман мындай болот. Эскиленбеңизчи, майдаланбаңызчы. Өзүңүздүн баркыңызды түшүрүп атпайсызбы? Апаңа, атаңа башчы болуп атпайсыңбы эресеге жеткен кезде? Анысы кандай эле мына ошо кызматка келет экенбиз да бул жерге. Ааламдык кызматыбызды аткаралы мына. Кел элибизди духун көтөрөлү, өзүн тааныталы. Борук баягы ылдый ичи болбодубу? Чылага отуруп болбодубу? Чыланы кечип барып бир кол менен тартып алалы. Ошолордун деңгээлине түшүп сүйлөйлү. Ошолордун деңгээлине жараша сөз сүйлөйлү. Ошолордун арасынан барып сын сыпатыбызды көрсөтөлү. Ыгы келсе бир 2 сөз айтып, уяткарып, тарбиялап, бир сыпатыбызды көрсөтөлү, үйдөлөтөлү. Улуулук сыпат гана жеңген атат да азыр. Улуулукка өтүш үчүн адам 3 нерсени билиш керек болуп атат. Бул мээбизге куюшубуз керек. Ар сабакта ушуну элге жеткиришибиз керек. 3 нерсени билиш керек. Аалам сырын, табияттын кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын. Кыргызды таанытышыбыз керек, адамды таанытышыбыз керек, табиятты таанытышыбыз керек, ааламды таанытышыбыз керек. Ааламда эмне бар мына? 7 катар аалам бар деп коет кыргызда, 7 катар жер бар. Демек жердин үстүндө биз турабыз го, жердин үстүндө турабыз. Биринчи ааламда биз туруп атабыз. Мына биринчи ааламда. Экинчи ааламда арбактар дүйнөсү, воздух, духов возит. Жан чыкканда бу жерге барат экен. Буякта да өсүш бар экен, балдардай болуп өсүш бар экен. Бу жерде эмне деп болуп атат? Бул дүйнөдө сен илим ал, изден. Анан оордуң болсо өйдөлө. Уш жерде өскөнүңө карап 6 катар ааламдан оорун аласың. Ооба, көзгө көрүнбөгөн 6 катар аалам болуп атпайбы? Кайра кыргызда айтылат, 6 катар аалам бар деп да айтылат.
Эми 18 миңга деген аалам бардыр, толтура эми бул дүйнө толтура да, жаныбарлар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү санап отурса чындап дүйнө көп да, бирок мындай жалпылашканда. Көктөн берилген табигый мыйзамда да ушул. Уш жерден өскөнүңө карап ааламдан орун аласың. Чын элеби? Уш жерден адам өсөбү? Ооба өс. Анан өскөнүнүн далили кайсы дегенде эле мына жерде жакшы жашап өткөн Байтик атадан бата чыгат экен, мисалы жана ата жолундагыларга, Манас атадан, Каникей атадан. Мен атаман бата чыккан жок да. Себеби менин атам пендече жашап өттү, көрө оокат менен биздер чоңойтобуз деп, малчы менен урушуп, ферма менен урушуп, мүмкүн бирөөнүн коюн урдап алдыбы, ким билет. Кыйынчылык күндө же бирөөнү алдадыбы, демек өсө алган жок да. Майда дүйнөдөдүр менин эне атам, сиздин эне атаңыздар да майда дүйнөдөдүр, ылдыйкы дүйнөдө. Жогорку дүйнөдө ошол адам ата, тетиги адам ата кайда дегенде, мына 7-катар ааламда. Ал Кудайдын астында жоопкер болуп атат. Адам ата, адамзат үчүн Кудайдын астында жоопкер. Анан адам ата Кудайдын буйругу менен адамзатка илим берип атат. Өзү чыгарган жок, Кудайдын буйругу менен деп атат. Илим берет кыргызга. Кыргызга кайра жоопкерчилик буйрулду. Адамзатка силер жоопкерсиңер жерде деди. Улуу кыргыз, могу мен сүйлөп аткан улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса тыптыйпыл болуп жойулат. Мына улуу мыйзамды жараттык, жаздык, башым катуу ооруду, аябай көп ойлондум. Ошентип аалам сырын тааныш керек. Аалам сырын тааныгандан кийин ал кишинин жаны деле бул жерден келиптир ааламдан, бул кишинин кыздын деле жаны ааламдан келиптир дегенде анан жанына карап мамиле кылып калып атпайсыңбы? Сен пулуна караган жоксуң, бийлигине караган жоксуң, сен улуулугуна, касиетине карап мамиле кылып калдың. Кыргызда башатта ошондой болгон экен да, бүгүн эле бийлигине, байлыгына карап мамиле кылып калды. Бул уят иш. Уят иш. Бул өзүн тааныбастык. Бул көрпендечилик, бул кошоматчылык. Арбай кошомат кылбайт да. Арбай калыс да, Кудай калыс да, кананда сенде сыпат жок да. Салам алейкум, алейкум, бирок уяткар, чындыкты сүйлө, уялып калат да эртең. Изденет да. Бирөө соттойт да ошентип адамды. Мына бир жерде айтылат, бирөө менен урушуп кетсең, эки жагын көр дейт. Бир баланы тилдейсиң да, же бир жан дүйнөсү жар адам тилдейсиң. Сен моуну кылбагандыктан мындай адамсың, сен акмаксың деп. Анан ойлоносуң. Мен туура айттымбы ушу сөздү? Жок. Мен пендече айтып алдым. Бул бир кыры. Жок, туура эле айттым. Мен далил менен сүйлөдүм да, айтканым рас. Бир айтсам болбойт, ушу сөздү угуш керек. Мен соттодум. Бул сөздөн кийин бул адам оңолот, ойлонот. Неге тил уктум деп, монтип айтпадыбы деп, мээсинде кайнайт деп. Ансагандай мына азыр ошо 6-катар аалам ээси адам ата көрүнүп, программасын, Кудайдын программасын, өсүү программасын, өйдөлөө программасын, улуулук программасын бергенден кийин анан кыргызга буйрук кылды. Улуу мыйзамды жаратасың, адамзатты ортоңку жолго саласың. Ан үчүн кайра эми Манасчыда да бир чоң керемет бар го. Манасчыны эл сыйлайт, келиңиз аке деп. Манас айтылган жерде чоң тазалануу, ирээттөлүү болуп атат. Манас уккан адамдын духу көтөрүлүп, жан дүйнөсү бийиктелип атат. Кара куш мээси ишке түшүп атат. Манас айтылган жерде илгери айтылат экен, ошол жылгы карышкыр тийбечү эле деп бир чоң ирээт. Ошо керемет бар. Демек, ааламдык мыйзамды алып бараткан Арыстан айда да чоң керемет бар да. Ошончо энергия берди да. Ансыгандай азыр ошо касиетине карап мамиле кылып болуп атат да. Чын эле, мына кыз бала. Ал менин эле кызым да эмес кеп. Кыз сыйла колуңан келсе. 40 кыз, ал периште сыйла. Кыздын 40 чачы улук, колуңан келсе сыйла. Көңүлүн оорутпа, кызды теппелтеп койду. Мына энергиясына карап атат, жанына, ички энергиясына, байлык бийлигине караган жок.
бул улуулук сыпатыбызды жоготуп ийгендиктен бүгүн пулуна, же өңүнө, же түсүнө, же ата тегине, же ата тегинин мамилесине карап мамиле кылып атабыз. Бул арбайлык сыпатка жатабы? Бул адамдык сыпатка жатабы? Бул периштелик сыпатка жатабы? Бул ушул теңирлик сыпатка жатабы? Жатпайт. Ошентип аалам сырын тааныган адам анан улуулук сыпатка калыптанат. Андан кийин табият сырын билиш керек. Анан ошо аалам сырын таанысаң, алар менен гармонияда болот экенсиң да. Мына мен арбайдын сөзүн сүйлөп атам. Ата тегин арбайына карап мамиле кылам. Жөн алып келген жок. Духун көтөрөйүн. Атасы катары мен кичик болгон мен улуу сыпатта адаммын да. Деп мисалга ата тегин арбагын сыйлап атабыз. Мен небересимби, кызымбы үйдөлөтүп өстүрсөм, баласымбы өстүрсөм, алар менен гармонияда болом да. Демек алар да мени коргоп колдойт, коштойт. Бирөө менен жакшы мамиледе болсоң ишиң бүтөт дегендей, ишиңди бүтүрүшөт, алака болушат дегендей. Ааламды тааныганда бизде гармония болот. Анан ошондо айтылып атат да, ааламга сыйынуу керекпи же сырдашуу башка маселеби деп. Сыйынуу бул бир беткей көрүнүш. Ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашкан. Мына буяктын сырын билиш Кудай менен баарлашканга барабар болуп атат. Аалам сырын кенен түшүнбөй туруп эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук, айбан сымал сезим. Ал эми сыйынуу сыйкыр касиетке, сыйынуу милдет кылуу жан дүйнөнүн жардылыгы. А сырдашуу сыйкыр касиетке ээ болуу. А сырдаш үчүн эмне кылыш керек? Мына ал китебиңди, адамга адамдай мамиле кыл. Ошо сенин сырдашып атканың. Сен ишаратын түшүнүп атасың, элди өстүр деп атат. Сени ошого жаратып келиптир. Мына дүйнөнү караңыз, туңгуйката калды. Сиз Кудай менен баарлашканга барып атасыз. Сиз кызмат кылбай туруп эле Алла берчи, сактачы дей берсең, каяктан сактайт? Мына дүйнө элинде кыргын кырсык болуп атат, согуш болуп атат, жер титиреп атат. Молимся дейт. Молимся дейт. Сыйынып атабыз дейт. Болгон жокко сыйынуунун аягы жыйынтык чыкпай атат. Себеби сырдаш сыйкыр касиетти иштет, өзүңдү тааны, табият кызматын бил, аалам сырын бил. Ошон үчүн азыр дүйнө эли банкрот болот делип атпайбы? Борон каптайт. Ошон үчүн Кыргыз өлкөсү биринчи бутуна туруш керек. Ошондо энергия касиети менен ааламды сактап калат. Эмнеге дүйнө эли банкрот болот дегенде, мына аалам сырын билбейт. Мына бир жерде ден соолугунан, тишинен, ишинен, малынан, пулунан табыгый кырсык болуп атат. Аларды да өстөп атат. Адам Кудайдын түшүнүгү бир эле да баарын өстөдү. Өстүрүүчү ушу улуу кыргыз болуп атпай, улуу баласына берип атат. Биз бүгүнкү күнү улуулук сыпатка отура албай атабыз. Улуулук ушу периштелик сыпатка отурбасаң, сенин батаң кандай тиет? Арбайлык сыпат, кудайлык сыпат болбосо сенин оюң менен кантип жарата аласың? Анан ошондо керемет курал берип атпайбы? Табиятты жумшап, от, суу, таш, аба, бул кыргыздын керемет куралы деп. Отто жан рух бар, ташта магия, теңир мыйзамы бар, сууда план программа бар, абада жогорку күчтөр, высшие силы, мазар ээлери бар. Биз өсүп, өйдөлөп муну сиңирген кезде дүйнөнү бизге багындырганы, алар бир жерин титиретип, бир жерде вирусын кылып, бир жерде коюнун кылып атат. Анан изденип келген кезде биз дайым болушубуз керек. Мындай сабак өтүп, бир Арыстан Алай баарына жетишпейт да. Арыстан Алайдагы ааламга өсүш керек. Эркинде болуш керек. Ошон үчүн биз кыргызды ойготобуз деп атабыз да. Ал касиет бизде бар. Мына мен деңгээлиме, менден де бийик деңгээлге жетчү адамдар эл арасында деле бар азыр. Кандайдыр бир жол менен өсүп алгандар, өсүп аткандар. Караңыз, ошо улуулукка өтүш үчүн аалам сырын тааны, бил. Андан кийин сенин жаның бул дүйнөдөн келиптир. Сен кызматка келиптир, сыйын деп аткан жок, тетирисинче аткар. Отчет бер, иштеш. Мисалы айталы,
Sen budan bирөөнү жөнөттү районго. Sen сыйынып отурбайсың да. Берчи деп. Сактаачы дебейсиң. Sen а жерге спец задание менен бардың. Sen иш кыл. Отчет бер. Керекпи? Пулун жөнөтөт. Керекпи? Кийим жөнөтөт. Сага условия түзүп берет. Анысы кандай да азыр ушул бизде мына. Жаныбыз ааламдан келиптир да бул дүйнөгө кызматка. Азыр биз кызмат кылышыбыз керекпи? Дагы берет энергия. Керекпи? Бийиктетет. Сыйынабызбы мисалы. Ошон үчүн аалам сыры ачылгандайын адам да кооптонуу, корку жоюлат экен да, себеби бүт өзүнөн таап алат экен. Өзү бир чоң керемет мына. Арбайдан бата чыгып атат. Ата жолунда. Могу жастырып жана бирөө кара сөз менен жасап атат, бирөө ыр катары жазып атат, бирөө сүрөт катары жазып атат. Ошонун баары эле ааламдан берилип атат. Максаты бирөө өйдөлөтүү, өстүрүү. Багыт берип атат ата бабанын арбайы. Кудайдын буйругу менен кызматын кылып атат. Анысы кандай эле биз өйдөлөп өсүшүбүз керек, анан багыт беришибиз керек. Сүрөт менен түшүндүр, мынантип билип алып, кара сөз менен түшүндүр. Жок дегенде бирөө чырласа, мен сени менен урушкум деле келбей атат. Чырлашкым деле келбей атат. Өз жолуң менен болчу, кичине эне сыпат барбы сенде? Эр жигиттик сыпат барбы сенде? Аталык сыпат барбы? Мугалимдик сыпат барбы? Деп жок дегенде мына ошону айт. Караңызчы, урматтуу улуу журтум. Кыр-кырынан түшүндүрүп келип бир адамды өстүрөбүз. Бул кылымдын өзүнүн кыры көп, бул кылымдын өзүнүн сыры көп. Ошо сыяктуу эле адамдын да көп кыры, көп сыры бар. Бизде рекламалык тыныгуу экен, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Андан кийин урматтуу улуу журтум, мына аалам сырын ачып берди. Ушу шарт окулуу илим түшкөндөн кийин эле так жазылган. Теңдеш тегиз жашоого өтсөңөр, теңдешсиз сырын ачып берет. Андан кийин ушул бир эле адамга эмес, кийин ошо Адеми деген кызга да кайра толуктоо катары жазылды. Кудай өз атымды өзүм койгонмун деп жаздыртыптыр ал кызга. Эгер мен өз атымды өзүм койбосом, анда мени ким деп, кантип таанымаксыңар деп. Чын эле да. Анысы кандай, мен азыр өз атым бар да ошого карап тааныйт. Ал кайсы? Баланчабы дегендей, баланчанын уулубу дегендей. Ошондо анан кыргызга Кудай табиатты жаратып, эгиз кылып, кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койду. Улуу кыргыз жерде туруп көктөгү жылдызды тескеп турат дейт. Демек, ааламдык күч болсо, арбай болсо, улуулук сыпаты болсо, жаны кече көк асмандан келсе, ошо сыпатка калыптанса, эртең кетерин билсе, анан тескейт да, укугу бар экен да. Эми ошондо улуу кыргыз баш карат, аалам ат карат деп турат да. Баягы тетир заман тескери философия иштейт. Ошол ишти кыла албай, адам ошолго өтө албай, анан кыямат күндүн күбөсү болуп келген. Кыямат күнү ошол ташың кулап атса, сууң тетир агып атса, кыргыз кырсыгып атса, ишиң жүрүшпөй атса, туш тарабың душман тооруп турса, элдин ою сен үчүн бузулуп турса, жакыныңан душман чыгып турса, кыямат күнү эмне? Же андан да кылдыйраак, бала чакаң кырсыгып атса, ден соолугуң болбосо, көңүлүң тынчыбаса, кыямат күнү эмне? Ошентип адам улуулукка өтүш үчүн көп кырлары бар.
Эң башкысы ушу аалам сырын таануу. Жашоого жаралуу максатыңды билүү. Ааламды, адамды таануу. Анан табият кызматын билүү. Табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Мына табият кырсыктатып атпайбы азыр? Болгон жерди. Жамгыр аркылык, бороон аркылык, ушу топтоп алган малың өлүп калса, жолдо калсаң, түйүшкө салса, чөбүң өспөй койсо, эгиниң бышпай койсо, аткаруучусу, кабарчысы кайра эле эмнеге алдап атат дегенде, улуулукка үндөп атат. Табият аркылуу. Улуулукка үндөчү, унчукпай да улуулукка тарбиялайт дейт да табият. Унчукпай улуулукка тарбиялайт. Улуулукка өстүрөт. Кабарчысы. Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Кыры көп бул табиятта. А бирок болбосоң сени менен таттуу мамиледе болбойт. Ошондо мына батыш, өнүккөн өлкөлөр, улуттар табияттын кырсыгын кантип токтотобуз деп Арыстан Улайга кайрылат деп берилет ааламда. Сиз ошонун сырын табыңыз. Мен үчүн бул жеңил болгон жок да. Изденүү керек болду. Иштеримди токтотту, бул ааламга айла жок экен деп. Пендечиликке түшүп кетмекмин. Ал не болду, бул не болду деп. Анан качан ушунун баарын сиңиргенден анан иштеримди кайра кой берди. Мээнетим кайтты, мезгилим жетти, менчик ишиме, бизнесиме амал кирди кайра жаңыдан. Ошондуктан кыргыз бул пендече жашап өтпөйт. Кыргыздан деги эле бир мындай матыраган, сатыраган бир өтө чоң бай чыкпайт. Ал анда кыргыз эмес, анын орду кызмат эмес, аныкы эптеп ошо жан багуу. Бирок өлгөндөн кийин анын малы деле жок, банкы деле жок, пулу деле жок калат. Демек сиздерди иш токтоп атабы? Демек сиздерди улуулук өстүр деп атат. Демек сиздерде бала чакадан иш пулдан кырсыгып атасыздарбы? Демек улуулук өс деп атат. Мына табияттын кырсыгын кантип токтотобуз дегенде эң биринчи адамдын жан дүйнөсүн өстүрөбүз. Адамдын жан дүйнөсү менен табият керемети бирдей куралган. Эгер адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын, сүргүн, бороон, чапкын, титирөө жана башка булут, вирус боло берет. Кайра эле табият эне, жер эне. Балаң өспөсө, кызың өспөсө болгон каарын салат да. Калп эле күлгөнү менен ичинен кайгырайт, топомду түйүп берем дейт. Алынын келишинче сабайт, билгенин кылат да. Мына Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети сени жазалап атат, өстүрүп атат. Ошондо сиз табият менен таттуу мамиледе болсоңуз, түшүнсөңүз, ушу астыңыздан бир мусор чыкса ала барып нары таштап койсоңуз, анан сизге мээрим төгөт да, анан гармонияда болосо, сизге каралашат да, сиз мамиле кылсаңыз сизге каралашат. Договор деп берилет да, биякта кадимкидей эле договор. Андан кийин анан ушул мына азыр улуулукка калыптануунун жолдору. Адамдын жаны ааламдан келиптир, ааламга кетет экен. Ааламдык биз бир тууган экенбиз. Ааламда бир тууган жок экен, ааламда дин улут жок экен. Ааламда ааламдык эле закон бар экен, ааламдык эле бийик түшүнүк бар экен. Кокуй. Ошо жаман дегенди жаман дебегиле делип атпайбы? Аны бир чоң керемет деп кабыл алгыла. Майыпка сыйынгыла, колуңардан келсе жардам бергиле деп. Майыптын бир лампочкеси өчүп турганы менен башка лампочкелер күйүп турат деп. Мисалы Ванганын эки көзү көрбөгөнү менен клеткалар кереметтер иштеген. Кинодо деле көрсөтүп атат го, көзү көрбөгөн адам подъездге биринчиси аял кирди, экинчиси эркек кирди, үчүнчүсүнүн шынуру байланган эмес деп сезим иштеп атпайбы? Жана бир преступлениеде айтып берип атпайбы? Мындай кирген,
могу этажга чыкты, мынча подъездде бул жерде бирөө көрдү, экинчиси бул жерде турду депчи. Көзү бар адамга караганда анын көкүрөгү, сезим туюм өтө катуу иштеп атпайбы? Караңызчы, ошо жанына караса гана биз коррупция кылабызбы? Кылбайт да, коррупция өзүнөн өзү жоюлбайбы? Мен кантип азыр бирөөнүн ашык акчасын алам? Ала албайм мен. Эсебим барбы, аласам барбы, эсептешем, аке. Муну бериңиз, муну алыңыз, муну коюңуз, бул чындык. Алыңыз карызга, мезгили келгенде бериңиз, мисалга. Караңыз, мына коррупция өзүнөн өзү жоюлган адам. Адам ошо бирин адамды өзүн таанаганда. Кантип андайын бирөөнүн баласын жаман дейсиң? Сенин балаң андан артык эмес да. Ал да бирөөнүн баласы, ада бирөөнүн кызы, ада бирөөнүн чүрөгү, ада бирөөнүн атасы, ада бирөөнүн энеси. Анын да ошол тууганы бар, анын дагы ааламда Кудайы бар, ааламда ата тегинин арбайы бар. Анын да жери бар. Ада бир Кудайдын буйругу менен жаралган. Кантип ана сен бирөөнүн көңүлүн өчүрөсүң, кантип ыйлатасың? Мына улуулукка калыптаныш үчүн адамды тааны, табиятты тааны, ааламды тааны, же аалам сырын бил, табият кызмат кылып атпайбы? Кана эми ошол көргө айтып атабыз. Мисалы көрдө сурак бар, көрдө бейиш бар деп атабыз. А көр табиятпы? Табият Кудайдын адамзат үчүн кызмат буйрулган. Тирүүңдө жемишиңди берип атат, мөмөсүн берип атат, суусун берип атат, өлгөндө сөөгүңдү көмүп алып атат. Демек кантип энем жаткан жерди мен кантип таазим этпейм? Орустар барат го, күмбөзгө сырдашат, сырын айтат, жеңилдейт, эскерет, сырдайт, кайра келет дегендей. Асманда улут орус кыргыз деген жок да, ата асманда жан бар, рух бар, арбай бар. Кайра эле жерде. Ошону түшүнсөң, ана сен каяктагы жерде жаман жакшыга бөлөсүң. Байкуш жан дүйнөсү жарды турбай, ушу өйдөлөсө болот эле. Эмне болду бул? Мурунку жашоосунда жакшы жашаган эмес беле? Ушунун жаны 6 катар ааламга кетпей эле, 7 катар жерге түшүп кетпегей эле, малга айланып кетпегей эле, чөп бакка айланып кетпегей эле? Кап, көзү бар да, колу бар да, мээси бар да, бир окуп өйдөлөп алса болбойт беле? Ошо мен сезим түшүнсө болбойт беле? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң деп өлүм астында телебоздон калганда суракта бар го. Майыптарга сыйындыңбы, түшүң менен түгөтө иштедиңби деп. Улуулукка калыптанышыбыз керек, урматтуу улуу журтум. Мына бу аркабызда алтын доордо да турат. Улуулук, боштондук, унчукпастык, өлбөстүк, төлүктүүлүк, жаратуучулук деп. Майда сөздү сүйлөп көчөдө отургуча мына улуулук сыпатка калыптан, изилден, түш жоорутам деп деле жолго түнөп, 2 күндүк жол жүрүп, анан жоорткан турбайбы? Түшүн жоорутканы. Кел, маңдай отуралы, теске отуралы. Окутуучу балдар бар, кыздар бар, энелер бар, өзүңдү деңгээлиңе жараша, көкүрөгүңө тартканына жараша. Көрпендечилик өлгөндө деле калып атпайбы? Жок дегенде бул жерде так берилет. Өспүрүм курактан өлүм астындагы инсандарды дагы Кудай кечирет депчи. Өзүн тааныса, ошол күнү да мен эски жолдо жүрүпмүн, ушинтип алыпмын деп өзүн өз ичинен соттосо, кейисе Кудай кечирет. Ушу ак илимди алса, өссө, өйдөлөсө, улуулук сыпатка калыптанса да ошол күнү да кечирет деп. Кудай ушу кечиримдүүлүгү менен касиетти деп. Ошол күнөөкөрлөр кечирилеби? Ооба, күнөөкөрлөр кечирилет. Өзүн жашоого жаралуу максатын билиш үчүн эми илим алыш керек экен, бир аз кабардар болуш керек экен. Жашоого жаралуу максатын билсе, азыраак болсо да ушу алынын келишинче элге кызмат кылса, ушу ааламдык кызматын, милдетин аткарса, кайра жаралганга барабар, кайра жаралган баланын күнөөсү жок. Жаман
дыгынан кылган жок, ал жан дүйнөсүнүн жардылыгынан кылды, күнөөсү кечирилет дейт. Атайлап кылбады, жан дүйнөнүн жардылыгынан кылган, күнөөсү кечирилет. Кайра эле атаң Кудайың дегенде атаңа барып, ата момундай убакта момундай болгон, менден кеткен, же туура эмес уккам, же түшүнүгүм баз экен атако, кечирип коюңузчу десең кечирет го. Кайра эле Кудай, мен мындан ары ушинтип кылайын, ата мен сизди түшүндүм, далай жолду басып келдим, тентидим, арыдым, карыдым, урундум, бериндим, 5 аял менен ажыраштым, 5 балам 5 жерде калдың десе дагы кечирген атат атаң. Өсүптүр депчи. Ошо акка жыгылган ошол, атаңды тааныган ошол, улуулукка жеткениң ошол. Ошондо күнөөсү кечирилет болуп атат. Мисалга, кызматыңды кыл. Ошондо кызмат кыл, колуңан келсе ушу бир китеп сат, колуңан келсе бир кишиге сүйлө. Анын ичинде да кереметтери бар, ал башка жагын көрөт. Сага сабак өтөт керек болсочу. Сен мындай түшүндүрсөң мындай жеңил болот. Сен бу жерин майда сүйлөп атпайсыңбы деп сабак өтүшү мүмкүн. Ошол күнү сени санааң тынчта, сен чындыкты сүйлөдүң, сен чыныгы адам менен жолуктуң, сен чыныгы жолдо жүрөсүң, чыныгы ишти кылып атасың. Анан чыныгы күчтөр анан сени колдойт экенде. Чыныгы сөздү, чыныгы ишти кылсаң, анан чыныгы күчтөр сени колдойт экен. Жалганды сүйлөсөң, жалган ишти кылсак, анан бизди ким колдойт? Кимге таарынабыз анан? Тагдырыбызгабы, өзүбүзгө таарыналы. Өспөгөн. Кудайга кантип таарынабыз? Сени Кудай адам кылып жаратты го. 2 кол, 2 көз, эч айырмаң жок. Изилден. Кудай кайра сүйүнбөйбү? Ата бабаңар кайра сүйүнбөйбү? Балам өстү, үйдөлөп атат, изденип атат. Мээсин жеткен ушуганча. Мээ, кара куш мээ, адамдын баардык ишке түшүп кетет. Бул илимдин аягында күнбаш болот адам деп берди. Күнбаш адамдын сөзү башка, ою башка, тилеги башка, ичиндеги көзгө көрүнбөгөн энергиясы башка. Жөн эле адам күнбаш болобу? Болот, изилденсе. Улуу рахатка отурса, отурумдуктан чыкса, кара куш мээси ишке түшүп баштайт. Отурумдук рахат денени уулантып келген. Ак кара жаман жакшы майда чүйдөнүн баары. Арам ишти астынан алып келип таштап койгон. Андан ары ажал отуна түртө салган. Мына отурумдук. Улуулук өткөндө, мына биз улуулук үчүн бар айтабыз да. Могу аракеттин баары улуулук. Бул актайт, кантип актабасын. Алам программасы түшкөндөн кийин бул аткарылат, бул акталат. Улуулук үчүн. Улуу рахат денени нурдантат. Демек эски оорун кетет. Мына бизге келгенде айыктык. Эфирден айыгып атабыз алдыңа кетейин. Улуулук сүйлөнгөн жерде демек дене нурданып атат да, эски кетип атат. Пенделер периштеге айланып атат. Өзүн өзү соттоп атат. Көп суроосуна жооп таап атат. Улуулукка калыптануу керек азыр. Аябай улуулук. Ушулга биздин башыбыз оорушу керек. Бекер эле журналист болгон жоксуң да, бекер эле саясатчы болгон жоксуң да. Окмуштуу бекер болгон жоксуң да. Мына бу жерде эмне дейт? Түндүк бул түбөлүктүүлүктүн коломтосу, бул арстан алай деп берилет. Ал калыптанды. Эми ага уук болуп уланыш керек. Ууктар керегиге кызмат кылыш керек деп. Дүйнө элинин биригүүчү, адамзаттын өнүгүүчү проектиси. Проекти катары берет деп булан бу жерде. Мисалы жана саясатчылар эле айтып атпайбы менин программамда мындай депчи. Ал курулай сөз, ал аткарылбайт. Алар анткени ою жеңил болсо, жерине жерит, сөзү жел болот. Кандай сөздөрдү уктук, жерине жериди, сөзү жел болду. Бу жерде ааламдын программасы проектисине чейин бар. Проектисинде түндүк бул арстан алай, мына калыптанды. Кел. Ага ууктар кимдер? Журналисттер, окмуштуулар, тарыхчылар, кыргыздар, калыстар, саясатчылар. Ал жеткир керегиге карапайым эл, улуттар, жаштар, жаңы урпактар, көз ачыктар, манасчылар. Ошондо кырсык адам ааламдык кызматын билбегенде, аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Мына Кудайыма шүгүр, мен да сыноодо жүргөм, кырсыгып жүргөм.
2 жыл 3 жылдын жүзү болуп калды, жок. Бул жерде так акыркы сыноо ушул болду сиз үчүн деп берилген. Азыр адамдын баары сыноодо, эч ким кутулуп кете албайт. Себеби кызматым болбосо сыноого түшөт да, өстүрөт да. Сыноо деген ошо өстүрүү, үйдөлөтүү. Хандарын кубаланды. Ой, ман чыркап турган. Сактаса ушул бийлик, байлык бул жакын кызылдар, каралар сактайт эле да. Сактаган жок, караңыз. Ошо өсүүдө, ар бир адам өсүүдө, азыр ар бир жаныбар, бала өсүүдө. Мектептен бирөөдөн таяк жеп кетип атат, рекет салык салып аткандар, же бирөөнү сүйүп калып мазгасы катып аткандар, же сабагынан жетишпей аткандар, же көңүлү тынчыбай аткандар. Ар бир жан өсүүдө. Ошон үчүн ушул негизги саясатчылар ошого иштесе көктөйт эле, көтөрүлөт эле. Бул жерде так берилет, аттуу баштуулардын иш арыстан алайга түшөт. Себеби ааламдык программанын ээси. Ошончолук энергиясы бар, касиети бар. Ошондо Арыстан Алайдын батасы менен мамлекеттер курулат, дүйнө курулат дейт. Батаны биз бекер бербейбиз да. Биз мыйзамды алып кетсе, улуулукка калыптанса, отчетун берсе, мындай ойлойм, мындай кылыш керек экен десе, анан жолуң ачылсын дейбиз да. Аны келип алып эле сүскүлөй берсе, каякта сенин батаң тийбейт да. Батаң өзү тийбейт да. Бата да ошондой берилет да. Бата жөн берилбеш керек. Бата деген анда тийбейт батаны. Бата берип коюңуз. Жок, сен бир кызмат кылып көкүрөгүн көтөрсөң, анан батасы тиет. Мына акындар айтып калат, мен баланча акынды ээчип жүрүп, анан батасын алып акын болгом. Ойлонуп көрсөм, жөн эле ээчип жүргөн жок да. Атын токуду, атын алып барып түнчүндө тушады, эртең менен таап келди, тамагын дайындап берди, мүмкүн дааратка чайнегин суусун камдап бергендир, кийимин жаңыртып бергендир, анан ичиди, укту, анан бир касиети ачылды, назарын алды, анан батасы ошо назары да. Ансыгандай бата алыштын да ошол эми жөн эле бата берилбейт да. Жанагы кыскача айтып койгондо, кур аякка бата жүрбөйт депчи. Кыскача сал. Батаны жөн эле барып эле аяк сунсаң деле, же бул сунсаң деле бата тийбеши мүмкүн. Ал анда жалганча болуп атат. Мен сиз менен өстүм, мен сиз менен өйдөлөдүм, мен сиздин кызматыңызга ыраазымын. Жетилдим, өстүм. Эми өзүмчө кызмат кылайын, ошо сиздин ишиңизди улайын десе, анан бата бересиң, анан ошо ишке түшөт. Жөнөкөй бата кайсы убакта болуш керек мисалга? Улуу кишилерде. Армияга баратса, болуп тур алдыңа этейин, аман кел. Барып келишин каала, бул сенин каалооң, элге керек, ага керек, бул тиет. Жолго баратсаң, тынч аман жетип ал. Бул улуу иш үчүн өтө угуп курултайларды кылабыз дегендерди мен айтам да, акелер, мунуңар өтпөйт, мунуңар болбойт. Силер жеке кызыкчылык менен баратасыңар. Бул өтө чоң энергиялуу сөз. Бул курултайга жетиш үчүн элди өстүрсөк, эл ошо бир адамга ишеним берсе, ошо бир адам бир айылдан чыкса, касиеттүү, энергиялуубу, даанышманбы, анан бул болчу нерсе. Адам өспөсө курултай кайдан болот ал? Болбойт да, себеби анда кайра бийлик талашпайбы? Мурун бир бийлик талашып атса, анда курултайдын өкүлдөрүн шайлайбыз, өзүнчө кыргын түшпөйбү? Азыр эң биринчи биз адамдын маданиятын көтөрүп алсак, анан саясат болот. Адамдын маданиятын кара күч менен кетпейт. Кайып илим менен, кайып касиет менен, энергия ушул батыштын техникасы аркылуу, элчилик аркылуу гана өсөт. Кабардар болбосо да адам өспөйт. Өзүнөн өзү өспөйт да адам. Такала берет, бир нерсе таппай. Тетерсинчи ичип кетиши мүмкүн. Тетерсинчи туура жол эмес, тетир жолго түшүп кетиши мүмкүн. Анткени энергия өсөт дагы жолун таппайт. Ошон үчүн анан кыргызды ойготуучу, дүйнөлүн жетектөөчү, куткаруучу, багыт берүүчү башчы деле болуп атпайбы бул жерде? Караңызчы, урматтуу улуу журтум, не деген бир кереметтер адамдын өзүндө. Адам өсө албай атат. Адам өссө, аалам, жер өзү көктөгөн атат. Азыр адамга такалып атат.
Азыр адамзат кыргызга такалып атат. Ошон үчүн анан ааламдан программа чыгып атат. Эмнеге түштү? Бул динби? Жок, бул дин эмес. Дин кайсы убакта түшөт? Кырсыккан чөйрөгө. Бул кырсыккан жок кыргызча. Тетерсинче деги эле адамзат деле кырсыккан жок, өсүү жолунда болгон. Тетерсинче аң сезимибиз жер жашоосуна, акылыбыз жер жашоосуна жеткендиктен дагы бир рост болсун деп, өйдөлөсүн деп биздин аң сезимибиз эми ааламга жетпейт да. Анан ааламдын ээси Алла, Теңир Кудай адам ата аркылуу анан байланыш кабар берди, сунуш тапшырма, план, проект, программасын берди. Дин кырсыккан кезде түшөт. Жок, бул өстүрүү үчүн түштү. Жана башатта айтып өткөндөй, манасчылар аркылуу, дастандар аркылуу тарыхыбызды, улуу касиетибизди берген болсо, азыр ошо ааламдан берилген го. Азыр да ааламдан өсүүбүздү берди да. Мурун тарыхыбызды берсе, өсүүбүздү берди. Программабызды берди, проектибизди берди. Анан ал аалам программа түшкөндөн кийин анан адамдын программасы тетирге гана алып келиптир да. Анан азыр деле ошо программалар өтпөйт. Себеби өтүп кетиши мүмкүн. Ушул жолду эле алып кетсе, элге жеткирсе, күндө трибунасы бар депутаттардын астында, шарт бар, бири-бири менен тамакташ. Мына биз ошо Темирбек агай экөөбүз сүйлөшүп калабыз ошол улуулук боюнча, адамдын өсүүбү боюнча, кыскачараак болсо да. Анысы кандай деле ушу жолукканда ушу улуулук боюнча, улуу маданият боюнча, улуу сыпат боюнча кантип өстүрөбүз деп өтүп кетсе эле, алардын күнөөсү кечирилип, жана күнөөлөрүн өзүн таанып, улуулукту туа албайбы? Анан жок, өзүмчүлдөр ошонто берсе кыйналат, качат, мына ооматынан, байлыгынан, бийлигинен. Асты камалып атат го. Аркасы бирин-бири кууп жүрөт. Ааранда карапайым эл өсүп алат. Бул жерде алай айтылат. Ошол өзүмчү байлар, өзүмчү бийликтегилер элдин аркасында калат депчи. Ага караганда карапайым эл өсүп алат. Ак үйүң бир тыйын болуп калат. Элдин сөзү эп болот, алардын сөзү бир тыйын болот. Өсүп алат дагы анан ошолорду коем, булар да биздин балдар эмеспи деп кайра кароо калат деп. Азыр ошо карапайым элде касиет бар. Бийлик ээлеринде байлык, бийлик деген эле дем күч бар. Алар эккесе кырсыккан. Экесе кырсыккан. Ыйман деген жок. Карапайым элдин касиети менен кыргыз жергеси, аалам жер, табият сакталып турат, урматтуу улуучурдар. Милдетибиз экен. Кудай буйруса, бул илим таркайт, бул илимге уже калыптанып калды. Менин ушул сүйүнүп атканым бир чөйрө пайда болуп калды. Ушу эфир аркылуу, гезит аркылуу, ушу бизге келип кеткен аркылуу бир чөйрө пайда болуп калды. Бир чөйрөлөр бардыр, бийликтерлер, бир чөйрөлөр бардыр, кошумча кошаматчылар, бир чөйрөлөр бардыр, өзүмчүлдөр. Бирок жаңы өзүн тааныган карапайым элден бир касиеттүү бир чөйрө пайда болуп калды. Сөзү, түшүнүгү бийик деген ушу Манас жаңгырык аркылуу көбүнчө ушу газета журналдык, ушу биздин элчилер тараткан китеп аркылуу калыптанып калды. Менин кубанычым ушул. Бул өсүп кете берет, анткени бул чындык. Бул келечегибиз, бул улуулугубуз. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыттагы байыды ушул күн өткөн сайын менде да бийиктөө, өсүү, анан ошо элдин дагы өсүп бараткан аурасына карап, оозубузга сөз келип, бийиктетип баратабыз. Ошо бүгүнкү темабыз улуулукка калыптануу. Эмки темабыз ошо энергияны кантип топтойт, энергияны кантип иштетет, ошол жөнүндө болмокчу. Менин байланыш телефондорум 706 988 188. Ошо түшүңүздөр болсо кыскачараак энергия өткөрүп аткан адамдарыбыз бар. Кеңеш берчү, же бир идея айтчу кептериңиздер болсо кабарлашалы. Эмки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар, жан дүйнөңүздөрдө бейиш байырласын, бейпилдик болсун. Үйүңүздөргө ошо жан дүйнөңүзгө бейпилдик, улуулук болсо да үйдө тынчтык, оору суркоо жоюлат. Ошо эскичилик, пендечиликтин баары кетсин.